Акчанын сыры ачылды. Апрель баатыры Бактыгүл Жумабаева кече жакында 2010-жылы апрель революциясынын алдында Бекназаров менен Шыкмаматов нарында анын үйүн штаб кылып жатышканын, 6 апрелге карата Бишкектен Атамбаевдин нарынга деп 1 сумка акча келгенде Бекназаров менен Шыкмаматов ал акчаны элге бербей, 7 апрелдеги окуяларга катышпай Бишкекке кетип калышкан деп даттанган. Алманбет Шыкмаматов бул боюнча өзүнүн Facebook баракчасында жооп берип, Дамира Ниязалиева ошондо Алмазбек Атамбаевдин атынан 400 000 сом алып келип таштап кетти. Эже айткандай 1 сумка эмес эле 20 пачка 200 сомдук болчу. Анткени биз райондордон чогулган элди мобилизация кылып Бишкекке жүрүш жасамакпыз. Жолго чыга албагандар боз үйлөрдү тигип мөөнөтсүз митинг жасамак. Эже айткандай ал акча элге таратылыш үчүн эмес, элдик митинг жүрүштөрдөгү чыгымдарга жумшала турган каражат болчу. Атамбаев ошондо берилген акча аз, уюштуруу иштерине жетпейт. Бирок эптеп жеткиргиле деп айттырып жибериптир. Бактыгүл эженин жалган айткандары жана анын себептери мага түшүнүксүз. Жарыктык киши кимдин заказын аткарып жатканы дагы табышмак деп жазып калтырган. Ал акчаны Атамбаев ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева аркылуу берип жиберген экен. Биздин редакция окуянын чоо жайын билүү максатында Дамира Ниязалиева менен байланыштык. Дамира Абасхановна 2010-жылы апрель революциясынын алдында Атамбаев өзүнүн каражатынан сиз аркылуу нарынга акчаны берип жиберген экен. Апрель баатыры Бактыгүл Жумабаева ал акчаны Бекназаров менен Шыкмаматов жеп алды деп айыптоодо. Канча акча эле, аны кимге бердиңиз эле? Мен ал кезде депутат болгондуктан нарында эл менен жолугушуум пландалган эле. Алмаз Шаршенович мени чакырып, нарынга бөлүнгөн сумма ушул, башка каражат жок. Акча аз, бирок ушуну эптеп уюштуруу иштерине жеткизгиле деп мага пакетке салынган акчаны штабка ала баруумду өтүндү. Нарындагы партиянын мүчөлөрү менен жолугушум бар болчу. Андан чыгып түштөн кийин штабка бардым. Чындыгында ал кезде кырдаал курч эле, штабты милиция кызматкерлери курчап алышкан экен. Кичинекей ак пакет болчу. Ошону милициялардан жашырып, көрсөтпөй эптеп штабка алып кирип, салынган акчаны кандай болсо ошондой кылып Бекназаровдун колуна бердим. Ошол учурда анын жанында Шыкмаматов отурган жана башка активисттер отурган болчу. Андан кийин эмне болгонун билбейм. Чынын айтсам, акчаны дагы санаган эмесмин. Ошондон 1 жыл өткөн соң 2011-жылы Атамбаев президенттикке талапкер болуп нарынды кыдырганда Бактыгүл эже тарабынан ушул акча тууралуу суроо көтөрүлгөн. Биз билебиз, нарынга бөлүнгөн акчаны Дамира Ниязалиева алып келип Бекназаровго берген. Бирок эл бир тыйынын көргөн жок деп Бактыгүл эже даттанган. Ошондо мен жаман болуп дароо өзүмө алып, Алмаз Шаршенович, сиз мага канча акча бердиңиз эле? Сиз берген акчаны кандай болсо ошондой кылып алып келип Бекназаровго бергем. Алмаз Шаршенович, эгерде акча боюнча суроолор болсо Бекназаров аман эсен эле жүрөт, сурап алыңыз десем, Алмаз Шаршенович ал акча өзүнүн жеке чөнтөгүнөн берилгендигин, ал боюнча отчеттун алгандыгын жана ал суроо жабылганын билдирген. Ошол боюнча ал маселеге чекит коюлган. Бекназаров менен Шыкмаматов ошол акчаны алып коюшу мүмкүнбү? Мен Кудай деген кишимин, көрбөй билбей туруп бирөөгө жалган жала жаба албайм. Ал чоң күнөө, ал убакта акыбалы өтө оор жана коркунучтуу болчу. Мага ишеним көрсөтүп берип жиберген акчаны нарынга алып барып Бекназаровдун колуна бергем. Андан аркысын билбейм. Эмнеге анда Бактыгүл Жумабаева 10 жылдан кийин кайра бул маселени көтөрүп жатат? Билбейм, ал Бактыгүл эженин жеке абийиринде. Мен жооп бере албайм. Булак аргумент KG.